Кыргыз Республикасынын президентинин мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди аттестациялоо боюнча жарлыгы. Аттестация кызматчынын иш көндүмдөрүнүн кесиптик билимин аныктоонун формасы болуп саналат жана анын кесиптик өнүгүүсүнө дем берет. Анын ишинин натыйжалуулугун аныктайт. Аттестация туруктуу негизде бирок 2 жылда бир жолдан көп эмес өткөрүлөт. Кызматкерлерди аттестациялоо төмөнкү компоненттерди камтыйт жана 3 этапта ишке ашат. Биринчи, түздөн-түз жетекчинин баасы. Кызматчынын ээлеген кызматы боюнча функционалдык милдеттерди аткаруусу, кызматчынын инсандык жана моралдык сапаттарынын комплекси эске алынат. Түздөн-түз жетекчинин баасы 10 балга чейин. Экинчи, кызматчыларды компьютердик тестирлөө. Компьютердик тестирлөөнүн этаптары. Биринчи, мыйзамдарды билүүгө жалпы жана предметтик тест. Экинчи, кызматчынын кесиптик жактан маанилүү инсандык сапаттарын аныктоо, логикалык тест. Компьютердик тестирлөө 10 балга чейин. Аңгемелешүү мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдын курамына жарандык коомдун өкүлдөрү кирген аттестациялык комиссия тарабынан өткөрүлөт. Аңгемелешүү 10 балга чейин. Аттестациянын жыйынтыгы боюнча кызматчыга төмөнкү баалардын бири коюлат. Ээлеген кызмат ордуна ылайык келет. Кызмат ордунан көтөрүүгө сунушталат. 26-дан 30-га чейин балды кошуп алганда. Ээлеген кызмат ордуна ылайык келет. 15-тен 25-ке чейин балды кошуп алганда. Ээлеген кызмат ордуна ылайык келбейт. 15-тен аз бал алганда. Аттестациянын жыйынтыгы боюнча алына турган максималдуу бал 30 балды түзөт. Эгерде кызматчы ээлеген кызмат ордуна ылайык келбейт деген баа алса, ал биринчи аттестациянын жыйынтыгы чыгарылган күндөн тартып 6 ай өткөндөн кийин кайра аттестациядан өтөт. Эгерде кайталап аттестациялоонун жыйынтыгы боюнча кызматчы ээлеген кызматка ылайык келбейт деген баа алса, ал ээлеген кызмат ордунан бошотулат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик.